Сайпидин Атабеков айыл өкмөтүнө караштуу Анвар Кошматов көчөсүнүн тургуну Аскатбек Ниязов өз каалоосу менен демөөрчү болуп, ал 3 көчөнүн жолдоруна шагыл төктүртүп, көчөлөрдү жарыктандырып берди. Ошол айылда жашаган тургундардын бири жолдордун күн ысык кезде чаң, ал эми жан жааган убакта ылай болуп кеткендиктен шагыл төгүү иштери жашоочулардын мүдөөсү болгонун айтат. Мына ушу Аскат уулум десем деле боло берет, үкем десем деле болот. Аскаттай атуулдарыбыз бар экен, булар менен биз сыймыктанабыз. Шулардын дайым ишиге ийгилик каалайбыз, өздөрүгө ден соолук каалайм. Айылды эле эмес, Кыргызстанды алга сүйрөм деген жигиттерден мына. Булар үчүн сыймыктанабыз. Мына көчөлөрүбүздү оңдоп атышат, жарык кылып берди бар жокту, ылайдан чыгарып атат мыналарды төгүп. Ушу колдон келген жакшылык иштерди эле кылып атат балдар. Найман айылы жаңы чек болгондуктан электр зымдары айылга толук тартылып бүткөн эмес. Өздөрү тарттырганга үй бүлөлөрдө каражат жетишсиз болгон. Найман айылынын жаңы чек айылында жашайбыз. Биз 2-3 жылдан бери ушу столба тургузуп, зым жагынан кичине кыйналып аттык эле. Мына Ниязов Аскатбек балам келип бизге жардам кылып атат. Аябай сүйүндүк. Үй бүлөсү жана жакындары менен кеңешип, айылын өнүктүрүү, жашоочуларга шарт түзүп берүү максатында бул ишти баштаган. Бул алдыда болуп аткан иш-чараларды өзүмдүн үй бүлөм менен, өзүмдүн абаларым менен, аксакалдарыбыз менен кеңешип, ушул эл үчүн эксан катары ушул жумуштарды аткарып келүүбүз. Аткарабыз мындан кийин деле. Азыр бүгүнкү күндө ушул Найман айылында бир көчөгө линия тартууга аракет жасап атабыз. Өзүбүздүн Кошматов көчөсү, Камбаров көчөлөрүнө шебендерди төшөп, ушундай иш-чараларды баштадык. Мындан ары дагы Алланын жолунда элге кызмат кылабыз. Жасап жаткан иштеринин баары эл үчүн, сооп үчүн экендигин айткан демөөрчү дагы да болсо эл үчүн кызмат кыла берерин айтат. Уулум алтын башы аман болсун, күл алса күмүш болсун, тырпак алса алтын болсун. Эмне ишке кол урса дайым ийгилик коштосун. Алла мүшкүлдөрүн асан кылсын, жолун дайым ачык кылсын. Ким менен таймашсаң дагы жеңгин уке, жеңилбегин. Айттым-ко, жолборстун жүрөгүдөй жүрөк, арстанын күчүдөй күч каалайм. О, мен Алла. Рахмат. Боп турмайлы, тынч бол.